Батыр Баназаров 30-дун белин жаңашып, бала жытына мас болуп, өмүрдүн гүлүн жыттай турган учурда бетинин жарымын рак клеткалары жеп, бала кезинен дарт менен алышып келет. Каарманыбыз тууралуу буга чейин да учкай кеп кылганбыз. Анда апасы Саткын Баназарова Батыр бала кезинде жерге бети менен жыгылып, ошондон кийин оорусу күчөп өткөнүн айткан. Учурда үмүттүн шамы жылт этип, Батыр Баназаров чет өлкөгө барып дарылануу алдында турганы маалым болду. Анын Бишкек шаарында убактылуу жашап турган батирине барып, алабалы менен таанышып кайттык. Каарманыбыздын бетинин ооз бөлүгүндө рак клеткалары жеп, сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан апасы жана анын чет өлкөдө дарылануусуна көмөк көрсөтүп жүргөн жаш активисттер менен маектештик. 3 класста окуп атканда ошо ойноп атып барып жыгылып түшкөн. Жыгылгандан міне бети кызарып калган. Биз анан бети кызарып калган экен деп бейлебестен жүрө бердик. Мектепке кайта барды. 3-4 класска барып жүрө бели кызарып жүрө берди. Анан секин карасак дагы кызарып кетпей койду. Мен мына кызарды дегенде баягы ойноп жүргөн айыгып кетер деп ошого тим койдук да, бара 8-9га жакын караганда баягы мынер бар, бети баягы мындай чоңоюп кызарып кете берди да. Кызарып ириң толгонуп кете берди. Анан 9-10 баргандан кийин мындай карасак ондан бешпете чоң болуп кете берди. Бирөөсү мындай жармашып кете берди мектепке. Анан ошондон кийин мына кылай деп анан каравандагы доктурга кылдык. Каравандагы врачтарга апарып көрсөттүк, ага көрсөтсөк бетинен ириңдеп калып, сөөгүнө карайып калыптыр деп, аерде операция кылды бетин. Операция кылып сөөгүн кырды. Анан дагы аерде бир 2 жумача жатты. Анан кайра дагы үйгө апарып перевязка кыла бергиле деди. Кайра үйгө алып келип, аны перевязка кылгандан кийин дагы 10 бүткөндөн кийин дагы барып чоңоюп кете берди. Анан чоңоюп кетип 2006-жылы анан кийин мына Бишкекке алып келдик дагы. Бишкекке алып келип жерде ошону көрүп туруп анан кийин операция кылып көзүн, берин көзүн албасак мына чоңоюп кетер, көзүнө кийин зыянды, көрө албай калат деп операция кылды көзүн. Көзүнөн кийин анан кийин жакшы болуп, көзү жок болуп калды. Ошондо дагы бир жерде бир айча луч алды, ошолорду алып анан кайтадан кийин бир айдан кийин үйгө барды. Үйгө анан дагы жүрүп, үйдө ошентип койрон жалбатка апарып лечение алдырып жүрдү. Баягы перевязка эмнеге кылганса ошол жерде кичинекей чаказы барып чоңоюп барып жейилип кете берди да, бияктан баргандан кийин да. Операцияга баргандан кийин кайтадан ошондон чоңоюп кете берди. Баягы чоңоюп кетип баягы кулагынын аркы ушунча бес чыкты. Бу жерде айткан ошо мындай операция кылгандан ар жерине кичинекей нерселер тешип чыгат деген да. Кийин тешип чыккандан ошо менен чоңоюп кетип, баягы ыстыкта, суукта колу менен кандай перевязка кылып ошондо жүрүп, кийин анан биягына чоңоюп кетти. Анан мына дагы анан кийин эле ушундай нерсе бар эле, эле барып мына чоңоюп, кайта мындай жейилип кете берди да. Азыр эми суюк тамак ичинеке, суюк тамак менен мындай кичинекей жибитиктер менен оозуна кичине биягына салат. Ушуну секин эптеп тамактын аркы өтүп атыр да. Коюу тамак жей албайт. Суюк тамак ичет, нанды тийзип туруп жейт. Ага жардам бергиси келген жаш активисттер кайрымдуу адамдар тарабынан чогултулган каражат $6,000 ашканын, Батырды чет өлкөдө дарылатуу үчүн дагы $15,000 керектигин айтышат. Жалпы сумма $6,500 чогулду. Анын жарымынан көбү мекендештер, чет жакта жүргөн мекендештер салышты. Азыркы учурда чет жакка кетиш үчүн $20,000 керек экен. $20,000 операция жасала албайт, жөн эле дарыланып келет. Ал процессти бир аз токтотуп, жашаганына, тамак ичкенине, уктап жатканына жеңилирээк болуш үчүн $20,000 керектелет. Батырга жардамдашып жүргөн жаш дарыгер Азамат Кошалиев рак дартын толук айыктыруу мүмкүн эмес экенин, бирок чет өлкөдөн дарылап, алабалын алдаганча жеңилдетүүгө мүмкүнчүлүк түзсө болорун айтат. Бизге эң эле мындай айтканда ыңгайлуу азыр бул Турция менен Индия болду. Биз экөөнүн ортосундан биздин каражатыбызга жараша, шартыбызга жараша бул Индия өлкөсү туура келатат. Ошо бир само жуманын ортосунда этегинде же ошо сапар алып жатабыз. Батыр байке экөөбүз каражаттын ошондой эле аздыгынан биз өз мамасы, апасы биз менен мындай айтканда бара албай калат экен. Ошого эми өзүм ушуну мындай айтканда коштоп алып барып, көзөмөл болуп, колдон келишинче жардам берип, бир жакшы бир үмүттөр бар, айыгып кетет деген ойдочу. Негизи бул эми залал шишик рак оорусуна эч ким 100% кепилдик бере албайт. Байкенин азыркы учурда абалын айта кетсек, байкенин абалы оор. Күндөн күнгө ден соолугу начарлап баратат, оорусу күчөп атат. Баназаров Батыр байкебизге кимде-ким жардам берем дегендер болсо, жана ошондой эле өйдө жакта өкмөттөгүлөргө да кайрылып кетмекчибиз. Кайрымдуулук кылам дегендер болсо, келип Эл Сом капчыгына же болбосо Батыр байкенин өзүнө келип көрүп, ал абкалын сурап жардам берип кетсеңиздер болот.